Жокпу? Исхак Абсаматович, сөз сизде. Суроо бербесем өкмөттө тарынат тууралуу суроо жок эле. Адатка айланып кетти. Биз азыр торий маселе карап атабыз. Жана урановый рудниктердин тыюуну жокко чыгаруу туурабы? Айтып берсеңер, негизи адистер, сиздер баарыңыздар айтып атасыздар, бүгүн бизде ушул уран торий казуунун максатыбыз жок деп. Эгерде андай болсо, бул баягы тоскоолду койгонду жокко чыгаруу эмне кажети бар дейм да. Белки башка пайдалуу металлдарга толугу менен мүмкүнчүлүк бар да алганга. Же аралашып кетеби, кандай түшүндүрүп берсеңиз ушуну. Жооп бериңиз, акыл болсоңуз. Siz bilesiz de bular özünçö turbayt. Hazır tablitsany görsetip koygulayçı. Бүгүnkү күнү мисалы ошол эле кызыл омполду ала турган болсок, бир эле участкасында геологоразведка жүргүзүлгөн Советтер Союзунун убагында. Азыр биз ал жерде ошо сиздерден улук саат сурап атабыз. Ошол жерде геологоразведканы көрсөтөлдү. Өзүңүздөр карасаңыздар мына. 10 миллион тонна титаномагнетит бар. Бирок мунун алыш үчүн биз мына цирконий, фосфатит, сейрек кездешүү металлдар, анын ошонун арасында урановый след бар. Ушулардын арасында уран менен торий экөө чогулуп, 0,5% уран бар, анан 0,2% торий бар да. Ушул экөөнү алып чыгып, тазалагандан кийин гана биз мына титаномагнетитти ала алабыз да. Биз торий менен уранды сөзсүз чыгарышыбыз керек да. Муну тазалап биринчи этабында буларды чыгарып алып кетишибиз керек да. Эгерде мынча көлөмү аз болсо, эмне себептен 2019-жылы сиз деле катышып ушул жерде залда биз чогуу тыюу салганбыз? Эмне себептен анда? Мен каршы чыккам ошондо. Стенограмманы карасаңыздар дагы болот. Анткени уран эң тяжелый металл. Химический таблица Менделеевн сезем жакшы билесиз. Ошол жерде бул абада учпайт. Муну кылбаш керек деп. Мына дагы экинчи таблицаны көрсөтүп койгулачы биздин кошуналарды. Мына бүгүнкү күнү азыр Казакстан биринчи орунга чыкты, Өзбекстан 6-чы орунга чыкты. Жаныбыздагы кошуналарды. Ошо биздин кабыл алган мыйзамыбыздагы ошо себептердин бири болуп калдыбы деген ой биз ошондо эле айтканбыз. Шайлоонун астында болуп калган. Шайлоонун астында билесиздер бир топ мыйзамдар кабыл алынып калынат да. Ал жерде биз профессионалдарды чыгырып уккан эмеспиз. Чыгарып алып. Жо мен деле депутат болгом, эсимде бар, бул жерде бир добуштоп кабыл алган болчубуз да. Бир добуштун астында карасаңыздар болот. Мен ошондо дагы караганда деле мына алдымда отурган бир топ кесиптештерим да депутат болгон, ошолордо. Заман өзгөрдү да. Ошондо заман өзгөрдү деген мындай далилдеп берсеңиз. Эми бул пландарды кандай силерде азыр ушу жана титаномагнитти кайсы металл иштеткенге конкреттүү түрүндө пландарлар барбы? Пландар бар. Мына 26-28-inde Өзбекстандын премьери, анан мен дагы Урумчиге барган атабыз. Евразия, анан Центральная Азия боюнча чоң экспо болгон турат. Ошондон кийин ушу Суварда эле 50 000 тонна титаномагнетит чыгарган заводко баратам да. Алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Геологический изысканияларга биз даярбыз. Сиздер биздин бюджетти бекитип атканда 1 миллиард сом бөлүп бергенбиз. Азыр оборудованиялардын баары алынып, лабораториялар бекемделип, химика технологический анализдердин баарын жүргүзгөнгө даярданып атабыз. Анан мына жакында Эгерде биз алтындан башка дагы титаномагнетитти сыртка сатканга жана өзүбүздүн ички пайдаланууга алып ала турган болсок, биз өлкөнүн өнүгүү бөлөк этабын өтөбүз да биз. сөз жок, конечно. Бул биржовой товар билесиз азыр. Титан деген темирге караганда 2 эсе прочнее, алюминийге караганда жеңил 2 эсе. Жок, маселе жок. Бул жерде титаномагнит жөнүндө сиз айтканыңыз маселе жок ал жерде. 100% туура айтып атасыз. Мен коркконум жана калдыктар боюнча. Жакында эле тиги нарында бир машина аударылып кетип, эми сиздер комиссия түздүңүздөр, ошол калдыктар түштүбү сууга, түшпөдүбү деген, ал каяктан уран чыгып атат деген, ошол боюнча кичине бир
маалымат берип койбойсузбу? Чын эле ушундай болдубу же бул туура эмес бул Ал маалымат? герметичный перевозка кылып аткан туура эмес маалыматты туура эмес таратып атышат. Так, ал жерде болгон эмес Ал жерде калдыктар. ташып аткан машинеде водительден кетип калды, күнөө. Эч жерден кеткен жери жок. Ал подъемга баратканда баарыңыздар билесиздер, эгерде скоростной болгондон кийин скоростьту переключать этпеш керек. Бул скоростьту Жок. переключать этем дегенде убагында кирбей калып, анан артка акырын кирип кетип калган да. Жок, акыл берсеңерчи, баары мен- жабык болгон. Ал жерде уран эмес, ал баягы переработан, отработан отходдорду биз бир орундан безопасный орунга көчүрүп атабыз да. Ал жерде эч кандай коркунуч жок. Если опасно эмес болсо, аны безопасный жерге көчүрүш эмне кажети бар? Мында таксы, сиз комиссия түздүңүз, ошол комиссия жыйынтыгы чыкты чыгарылыкпы? Чыгарыш керек да. Ал калдыктар Советтер Союзунун убагында түзүлүп калганда айылдын үстүндө турат. Сиз эми барып көрүп койсоңуз деле болот. Билесиз да мунун баарын да. Айылдын үстүндө турат. Ошон үчүн аны айылдан бөлөк жака, безопасный жака жылдырып атабыз. Жок, эми мындай да, сиз кичине мындай жооп берсеңиз, мен айтканым, эгерде ал жерде коркунучтуу жок болсо, калдыктар жок болсо, ошону так мындай да комиссия жыйынтыгын чыгарып берсе жакшы болмок деген Азыр сөз да. иштеп атат да комиссия, түзүлгөн. Бүт İşte olsa анализдердин баарын алды, бүтүрөт азыр техникалар. Ошо бизге да кабар берип коюңуздар ошо. Коркунуч бүгүнкү күнү ал жерде жашап аткандарга дагы ылдый жакта сууну сугарып аткан биздин дыйкандарга жок. Биз ошондой бүтүмгө келдик. Комиссиянын баары бүтүлгөндөн кийин сиздерге жиберебиз. Давайте, маалыматты бизге баарыбызга да бериңиздер, элге тезирээк жеткириш керек да. Туура маалымат көп нерсени чечип коет да, туура. Туура. Сиздер билсеңиздер керек, Минкуштагы радиационный фон азыр мына биздин жогорку кеңештин астындагы фондого караганда азыраак азыр. Бирок биз калдыктардын баарын бөлөк жакка Кечирпөз көчүрүп. жогорку кеңешке эмне үчүн фонд көбүрөөк болот? Фон азыр радиационный фон, Ошол естественно. 90 депутатка байланыштуу ошол фонд көтөрүлүп кеткен. Жок, 90 депутатка байланыштуу эмес. Мен сизге айтып атам. Естественный радиационный фон выше, чем Минкуштагы ошо калдыктын тегерегинде. Чын элеби? Рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок. Комитеттин корутуусун окусаңыз болот. Нуржигит мырза. Ассаламу алейкум, урматтуу Кабминдин Минкаптын төрагасы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бул жерде ушуңузга караганда 20 миллиард доллардан ашык запас бар экен. Түшүнүктүү эми. ГЭСти куруш керек, карыздан кутулуш керек, темир жол куруш керек, инфраструктураны жаңылаш керек, реформаларды ишке ашырыш керек. Бул боюнча мамлекет башчысы аябай жакшы түшүндүрүп берди. Бирок мага бир аманат сөздөр келди да, айрым пансионат барлар ошол көлдүн жээгинде экологияга байланыштуу ушул иш башталгандан кийин балким туристтер келбей калат, ошого чейин банкрот болгончо сатып ийсекпи, арзандап кетпейби деген коркунучтар болуп атты. Ушул боюнча бир түшүндүрүп берип койсоңуздар. Эч кандай коркунуч жок. Айрым ошо пансионаттын ээлери пансионатка чейинки жолун оңдобой атат. Ошон үчүн туристтер келбей атат аларга. Быйыл өкмөт өзүнүн эсебинен пансионаттарга чейин жолдун баарын оңдоп бердик да. Анан ошо пансионаттан чыккан суулардын калдыгын тазалабайчы. Эгерде ошону тазалай турган болсо, туристтер андан көп келет да. Бул фонду атайын айрым бизде средства массовой информациялар бар. Алар ошолор күчөтүп атат да. Эгерде ушул информация таралганда Эмиратта ар бир тараткан киши $130 000 чейин штраф алмак. Өзүңүз билесиз да, мына Эмиратка канча жолу барып келип атасыз. Такталбаган маалыматты айрым өлкөлөрдүн радиостанциялары аябай жанталашып таратып атат. Лишь бы эчтеке иштетпеш керек да. Алардын прогнозу боюнча 2050 жылы биздин ички дүң продукциябыз 20 миллиард доллар болот. Бул жоголуп кете турган өлкө, балким жоголуп кетсеби деген ниеттери бар экенин биз жашырбайбыз. Эч ким бизди бутубузга туруп кетсин, иштесин деген эч ким жок да. Тоонун артында тургандар урандын барында бул айтат биринчи орунга чыкты. Тоонун арт жагындагылар титаномагнетит баарын иштетип 50 000 тоннаны жылына иштетип атат. Анан бизге келгенде эле бирдемелер пайда болуп эле жарала баштайт да. Биз андайга мындан ары жол бербейбиз. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргойбуз, элди багабыз. Жана сиз бир топ нерсени айттыңыз. Карыздан кутулуш керек. Жок, депутаттардын наказын аткарыш үчүн бизге керек бул. Элдин таламын чечиш үчүн керек. Школдорду, жолдорду куруш керек. Пенсия пособияларды көтөрүш керек. Анан өнүгүү жолуна да түшүшүбүз керек да биз. Зарплаталардын баарын көтөрүшүбүз керек. Мына сиздер айтып атасыздар, мугалимдин зарплатасын депутаттыкына теңегиле деп. Мына ушундай гендер ачыла турган болсо, биз теңейбиз. Карыз алып, зарплата, пенсия пособийди көтөрбөйбүз.
Биз экономикабыз көтөрүлө турганга сиздер жардам берсеңиздер, биз ошону астыга алып кете берели деген ниет менен иштеп атабыз да. Демек, ошол пансионаттын ээлеринин экологияга байланыштуу туристтер келбей калышы мүмкүн деген коркунуч эч кандай негизи жок экен. Быйыл 10,5 миллиондон ашык туристтер келет деп атат. Андан көрө ошо тегерек четін жакшыраак даярданып, туристтерди тосо берсин. Бир да пансионат бош болбойт. Кудай аман кылса, бизде тынччылык стабильный болуп турса, былтыр көлдөн мына биз өзүбүз көрүп аттык, кичинекей балдарыбызды үйлөргө киргизип койгула, биз короңорго эле машинеге жата берели деп болуп атты да. Мына быйыл да ысык болгондон ошо сезонго жакшылап даярданып атабыз биз. Чоң рахмат. Экинчи, азыр өткөндө ошол дарыяга жүк ташыган хобо түшүп кеткенде да бир топ эл арасында пикирлер болбодубу? Ошол урам калдыгын ташыган экен, балким суу менен агып кеттиби деп түз эфирлер жасагандар болуптур. Эми ал эми өттү кетти, түшүндүрүп бердиңиз, бирок логистикада деле коркунуч бар экен да, ушул логистиканы коркунучсуз, коопсуз кылыш үчүн кандай чаралар көрүлөт? Анткени ташталат да ошол темирлер, ошол заттар, Кудай буйрса. Ал жерде иштетилбейт. Дүйнө жүзүндө кайсы коопсуздук боюнча эрежелердин баары сакталган. Андан кийин кайсы ошого жараша механизмдер керек экен, ошонун баары колдонулат да. Андан анда мен бир сунуш айтат элем, туризм департаментинин бул жерде өкүлдөрү болсо дегеле өкмөткө. Азыр туристтерди бизден талашкан мамлекеттер толтура, Казакстандагы, Өзбекстандагы туристтик тармак абдан чоң маани берип атат. Ушул теманы биздин конкуренттер тескери жакка бурап жибербесин, ошон үчүн пиар компания, түшүндүрүү иштери абдан жогорку деңгээлде болуш керек. Бул бүт дүйнөдө бар тажрыйба. Менин суроолорум бүттү. Рахмат. Балбак Зарлыкович. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен айылым ошол жерден ар жакты көздө 30 километр. Азыр мени буяктан кубандырганы ал жерде хвост болбогондугун кубандырат да. Мисалы Кажы сайда азыркы Мингушта хвост болгон. Аны химиялык элементтер менен иштеткен. Азыр мына бул жерден коркуп атабыз, туристтер келбейт. Эгер ошол жерден ошол уран магнит, титаномагниттен коркунуч келе турган болсо, биринчи мен каршы чыкмак. Ал жерди башка түрдө алып, железный темир жолу менен Кара Балтага алып келип иштетип, анан ары карай кетебиз деп атат. Мына азыр балыкчы менен Тоң районунан балдарды набирать этип, Россияга, башка жерлерге алып барып окутканга даярдап атасыздар. Мунун баары маалыматыбыз бар. Ошондуктан мен бул проектти ошол биринчиден жергиликтүү балыкчы Тоң районунун бюджети үчүн, андан кийин өлкөнүн бюджетине пайда алып келгендиги үчүн колдоймун. Рахмат. Рахмат. Мирлан Самыйкожо. Рахмат, урматтуу төрага. Бул боюнча маалыматтарды угуп атабыз. Бериле турган суроолорду бизгече комитеттен да бергенбиз, ашыкча суроо жок. Болгон тактоо иретинде Акылбек Өсөнбекович, Минкуштагы кулаган унаанын ичинде не бар деген суроого көчө башкача жооп болду эле да, же жаңылып калдыбы, эмне болду? Мен Мамедов дегенге айттым, мындан ары даярданып келгиле, же болбосо барыңардан жогу деп. Ал биз калдыктарды ташып атабыз да. Сиз да барып көрдүңүз, биз да бардык. Урматтуу президентибиз да барып көрдүк. Айылдын үстүндө турган калдыкты бөлөк жерге которуп, азыр иштеп барып атабыз да. Ошо калдыктардын үстү жабылган герметичный, металл менен жабылган атайын машина, ошо жанагындай человеческий фактор деген болот экен да. Ошо туура эмес машинаны айдап алгандыктан жанагындай кесепетке учурадык. Адам баласы зыян болгон жок, машинаны да чыгарып кеттик. Мындан ары андайга жол бербөөгө азыр бүт иш аракеттин баарын көрүп атабыз. Рахмат. Экинчи суроом, жана жогоруда дагы суроо болду. Сиз өзүңүздөр депутат болуп турган мезгилде ушул уранга болгон көз карашыңыз башкача эмес беле? Азыр эмне өзгөрдү? Көз караш башкача эмес болчу. Мен ошондо дагы айткам, айтып атпаймынбы? Бирок шайлоонун астында болуп калган. Ошондуктан менин аргументимди Алтынбек Турдубаевич да, Алмамбет Насырканович да укпай койду да. Шайлоодон келгенден кийин разберемся деген. Алда мындай детальный анализ болуп, бири-бирибизге суроо берип, мындай тигинде эчтеке болгон эмес. Ура менен буйрса өтүп келебиз деп, мына тагдырдын тамашасы экен, жок алар биздин арабызда. Биз ошол мыйзамды оңдогонго аракет кылып атабыз. Рахмат. Рахмат. Айзбек Атакозович.
Регламенттин 51-ci беренесине ылайык комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылсын жана көпчүлүк фракциялардын депутаттык топтордун чечимдерин эске алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине мыйзам долбоорун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Чыңгыз Азаматович, айтайын деп сөзүңүз бар? Айтыңыз. Рахмат, урматтуу ырга. Саламатсыздарбы, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, урматтуу кесиптештер. Бул мыйзамдын алкагында өкмөттүн максаты түшүнүктүү, жакшы. Негизи ушул серек издешкен кендери 83 Менделеев таблицасында болгон элементтери ушуну иштеп чыгыш керек сөзсүз түрдө, себеби эл аралык деңгээлде ушул элементтер өтө талап чоң жана кымбат баасы менен нарк менен сатса болот. Бирок бир кейиштүү нерсе бул уран жана торий ошол жакта бар. Анан кийин министрлер кабинети бизге берген маалыматы боюнча буга чейин Совет доорунда жасалган чалгындоо негизинде ушул урандын жана торийдин көлүмү өтө аз. Бул 50 жыл мурда болгон. Азыр ушул тыюу салуу алып койгондон кийин чалгындоо башталат. Ушул чалгындон кийин эгер торийдин жана урандын көлүмү көбүрөөк чыкса, кандай кылабыз, урматтуу Акылбек Сүмөш? Азыр урматтуу биздин депутаттар, коллегалар да сиздерге айтып кетти, ал жерде хвостохранилище болбойт. Титаномагнетит бул уже темир, магнитный сепарирование кылып, аларды отдельно бөлүп алабыз дагы, ошол жактан чыккан редкоземельный металлдарды дагы, уран менен торийди дагы, Карабалта дагы горнорудный комбинатыбызда переработкага алып кетебиз. Аякта хвостохранилищеларыбыз бар, ал хвостохранилище ошого арналган атайын. Калдыктардын баарын ошол жака жыйнаганга. Ушул жагынан Акылбек Сүмөш биз суроолор бергенбиз. Торий жана уранга өзгөчө мамилени жасашыбыз керек. Эгер ушундай хвостохранилищер бар болсо, же бирдеме кылайын десек, анда элге ушундай түшүндүрүп коелу. Уран жана торий биздин өндүрүш максатыбыз жок. Андан кийин уран менен торийди дагы бир жолу айтып коеюн, биз андан алып анан пайда көрөбүз дегенден биз абдан алыспыз. Бизге биринчи кезекте ошо титаномагнетит менен сейрек кездешүүчү металлдар керек. Өзүңүз билесиз, Евросоюзда атайын комиссарды дагы шайлашты. Анын комиссарынын орун басары менен Бакыт Эргешевич дагы жолугуп келди. Сейрек кездешүүчү металлдарды алууга Евросоюздагы, Америкада кызыктар болуп атат. Алар биринчи деңгээлде экологиялык коопсуздукту коет, сиз өзүңүз билесиз. Биз алардын жардамына дагы муктажбыз, алар да келип атат, переговорлор жүргүзүп атабыз. Бирок бул жерде чалгындоону дагы, изилдөөнү дагы таптакыр кыймылдатпай турган мыйзамды кабыл алып бекитип койгонбуз да. Азыр бизге уруксат берсеңиздер, биз келип сиздер менен такай муну акылдашып турабыз. Азыр айткан маалыматыңыз өтө маанилүү, себеби буга чейин министр мырза кудушундай сизде айтты. Анан кийин комитеттин отурумда экинчи окууга карата орун басар келди. Келечекте уран жана торийди сатайын деп атат. Бул карама каршылыктар айткан сөзүндө. Сиз азыр тастыктадыңыз, биздин максатыбыз эмес, ошондуктан келечекте торий жана уран менен сактап бир саркофагты түзөбүзбү, же бирдеме кылабызбы? Бул жагынан так ченемдерди жазышыбыз керек, өкмөттүн тиешелүү жобого ченемдерди киргизип коюшубуз керек. Себеби жакшы билесиз, Совет доорунда уранды иштеп чыгып, андан кийин бизде 90-дон ашык калдыктар калды. Ошол калдыктарга азыр жер жүзүндө башка мамлекеттерден каражаттарды издеп атабыз. Ушундай азыр Карабалтага алып барып, анда бир жерде так алдын ала жерди аныкташыбыз керек. Андан кийин жүк ташуу, от кече күнү кулап калган бир эме оор жүк ташуучу болду. Бул мисалы чийки заттар биз кандай жол менен алып келебиз башка областтардан Карабалта заводуна. Бул жагынан катуу менимче чара көрүшүбүз керек. Эгер алып кетсек, анда ушул бүт жагынан 100% сакталган жүк болуш керек. Туура, мен сиздерди ишендирип кете алам. Ал коопсуздук стандарттарынын баары сакталат. Рахмат. Рахмат. Комитеттин корутундусу окулду, суроолор бүттү. Аппарат кошумча каттоо бериңиз. Комитеттин корутундусу окулбадыбы? Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 70, karşı 8, bari 78, kattalı 84. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун үчүнчү окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 70, karşı 8, bari 78, kattalı 84. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 5-ci mikrofon. Мен айтып калайын кетелектечи. Мен үч маселе бар. Мыйзам бул керек. Бир эмеси 2 жылдан бери жанагы канттагы парк жөндө. Ушул мыйзам мененчи ошону өткөрүп коюңарды суранам. Бул бир. Экинчиси жанагы кээ бир айылдарчы экиге бөлүнүп калбадыбы? Монова Покровка, 2 айыл өкмөтү. Ошону да эске алыпчы. Анан үчүнчүсү бул мыйзам керектүү нерсе, чоң мыйзам. Мен шлифовать этиш керек да. Ошол үчүн тиги өкмөттү суранарым эле бир комиссиябы бирдеме түзүш керек го. Жерлерден келет проблемаларчы. Ошону жарым жылдабы канча чогултуп туруп, анан өзгөртүүлөрдү киргизиш керек го дейм да. Эмне үчүн дегенде эми өтө татаал закон, все равно кээ бир баардыгы түз болбойт. Анан ушул урматтуу Акылбек Сөмбеевич, баягы эме боюнчачы, канттын паркы боюнча сизден суранам. Ушул мыйзам өттү да, эми Минсельхоз өткөрүп берип койсунчу кантка ошол эмени. Ошол эле. Рахмат. Акбөкөн Дүкөнүч, биз ал маселеге азыр келебиз. Siz biraz aldığa getip kaldınız, ATR boyunca hazır buna, hazır bolot. Урматтуу депутаттар, ошон үчүн жумушка эртерээк келиш керек да, өз убагында.